Саламатсыздар. Бүгүн мен сиздер менен кантип мен Иса Теңирге ишенип христиан болуп калгандыгым жөнүндө кыскача бөлүш берүүнү туура таптым. Мен өзүм совет мезгилинде төрөлүп, совет мезгилинде чоңойгом. Ал кезде азыркыдай элдер динчил эмес болчу. Азыркыдай 3000ден ашык мечит жок болчу. Элдер коммунисттик системада, Кудай жок деген системада чоңойгон. 91-жылы Кыргызстан эгемендик алгандан кийин дин эркиндиги берилди. Мен ошондо Кудайды издей баштадым. Эң эле биринчи кадамым бул агестеги менин түшүнүгүм боюнча мен мусулманмын. Ошондуктан мечитке барып издешим керек Кудайды деп мечитке бардым. Мечиттеги молдокеден сурадым. Молдоке, мен ушундай исламга кызыгып окуй баштадым. Агесте Ибадат Исламия деген китеп чыккан. Арабча тамгалар менен жазылган. Ал арабча тамгасында үйрөнүп, анан исламды изилдеп көрсөм, кыздар 9 жаштан, эркек балдар 12 жаштан балакатка кирет экен. Ошол кезден тартып, исламдын баардык жоболорун аткарып, намаз окуп, ороза кармап, исламдын шариаттын талаптарын аткарыш керек экен. Мен ал кезде 23-тө болчумун. Анан молдокеден сурасам айтат, молдоке, эми намаз оку, ороза карма, бүт ошол исламдын талаптарын аткара баштасаң, анан Аллах кечирет дейт. Мен ага кишиге сурай бердим. Мен мындан аркысын макул окуй баштайын, бирок буга чейинки күнөөлөрүмдү кантип кечирет Кудай? Анткени балакатка 12 жаштан кирип, ошол кезден тартып намаз окуш керек экен. Мен деген мына 23-кө чыктым, мечитке ислам жөнүндө түшүнүгүм жок болчу десем, молдоке так жооп бере алган жок. Ниет кылып окуй бер намазыңдан, анан Аллах кечирер деп койду. Мен ага өзүм ынанган жокмун. Ошентип ошондой болсо дагы намаз окуп, өзүмдү мусулманмын деп аябаганда исламга кызыгып берилип жүргөн кезимде бир теңиш балам айтып калды. Мен бир тааныш бала бар, сен намаз окуп мусулман болуп аткан турбайсыңбы? Дагы бир бала бар, бирок ал христиан деди. Мен угаар замат чочуп кеттим. Бу кандай? Кыргыз болуп туруп анан христиан болуп кетет деген болмок беле. Көргөзчү мага ошол баланы дедим. Эртеси күнү эле ал ошол балага алып барып мени көргөздү. Мен көрсө, мен таанып жүргөн эле бала экен, мен тааныган эле. Бирок мен анын христиан экенин билчү эмесмин. Анан ага ошол замат эле мен бир тийдим. Ай, сен эмне себептен христиан болуп кеттиң? Эмнеге сен диниңди саттың? Биз мусулманбыз да. Десем, ал мага жөнөкөй эле жооп берип койду. Ай, бир эле Кудай бар да, христианбы, мусулманбы, бир эле Кудай бар дүйнөдө. Сен ошого макулсуңбу дейт. Мен макулмун, эки Кудай жок десем, мен ошол эле бир Кудайга ишенем деди. Анан мен андан дагы тереңдеп суроо бердим. Каякта чогуласыңар? Эмне кылып сыйын өткөрөсүңөр десем, анан ал дарегин айтып берди. Ушул жерде чогулабыз, ушундай, анан барсаң көрөсүң деп. Ал ойлоп тур мени барат деп, бирок мен ошол эле күнү, бул ноябрь айы болчу, күн батып кечкирчү. Анан кечки саат 6-ларда ушундай сыйынуу чогулушубуз бар, ошол жака келсең болот деген. Мен ошол жака бардым. Айткан дареги боюнча. Дарбазасын ачайын десем, дарбазасы бек экен. Көрсө ал ачык эле экен, бирок аны мындай басып ачыш керек экен. Мен аны басып ачканын билбейм, бирок аябаганда киргим келди да. Өзүмдүн максатым да аларды адашып кеткен христиандарды кайрадан исламга алып келип, Аллахка бир чоң кызмат кылам деген ой менен баргам. Анан дарбазасын ача албагандыктан мен забордон секирип түштүм. Ичине кирип эле анан эшигин тыкылдатсам, бир киши чыкты. Айттым, жана баланы чакырып коесуңар десем, ал чыкты да. Анан айттым, ой, мен келдим, чогулушуңарды көрөйүн дедим эле десем, ал сүйүнүп кел деп киргизди. Ичине кирсем, болгону бир 10 чакты кыргыз отуруптур. Анын ортосунда бир менден бир 3 жаш улуу жаш жигит аялы менен отуруптур. Ал немис экен. Аларды көрүп эле мен өзүмдүн жанагы мусулмандык түшүнүгүм боюнча булар капырлар дедим. Алар учурашып коюп отуруп калдым да, алар чогулушун өткөрө берди. Жанагы миссионер немис улутундагы жаш жигит Библиядан окуп берип, отургандарга түшүндүрүп берди. Бүткөндөн кийин баарысы тең сыйынды.
сыйынгандалар баарысы кыргызча сыйынды. Мен биринчи жолу уктум, көрдүм да ушундай кыргызча сыйынган. Мен ойлочумун өзүмдүн исламдык түшүнүгүм боюнча Кудай арабчаны гана түшүнөт экен, ага арабча гана намаз окуш керек, арабча гана Куран окуш керек, а башка тилди түшүнбөйт экен деген ойдо болчумун. Чогулушу бүткөндөн кийин аларга суроо бердим: "Ай, силер эмне кыргызча сыйынып атасыңар? Ушундай болобу кыргызча сыйынганды Кудай угабы?" десем, алар мага жөн эле жооп берип коюшту: "Сени кыргыз кылып жараткан Кудай. Эгерде ал кыргызчаны түшүнбөсө, анда ал Кудай эмес да. Ошондуктан сен өз тилиңде, чын дилиңден Кудайга сыйынсаң, Кудай сени угат" деди. Ошондон кийин жанагыл миссионер жаш немис жигитке кайрылдым. Ага барып эле бир тийдим: "Сен эмне үчүн бияка келдиң? Эмне үчүн бизди бөлүп атасың? Биз мусулманбыз, бизди экиге бөлбөшүңөр керек. Эмне максат менен келдиң?" десем, ал мага жооп берди: "Мени деген Кудай жиберди. Анткени менин Кудайым Иса Теңир бизге ушундай осуят калтырган. Баргыла дагы бүт дүйнөсүндөгү адамдарга менин осуяттарымды, менин чындыгымды айтып бергиле деген. Ошону аткарганы келдик" дейт. Ал Библиядан, Матвейден жазылган жакшы кабардын эң акыркы 28 бөлүмү, акыркы стихтери да 18-20. Ана жерде мындай деп жазылып турат: "Ошондо Иса аларга жакын келип мындай деди: Асмандагы жана жер үстүндөгү бардык бийлик мага берилди. Баргыла да бардык элдерди мага шакирт кылгыла. Аларга Ата, Уул жана Ыйык Рухтун атынан сууга чөмүлдүргүлө. Силерге буйругандарымдын бардыгын аткарууну аларга үйрөткүлө. Бул дүйнөнүн акырына чейин бардык убакта мен силер менен болом. Аминь." Ал ушул Библияны ачып туруп, ушул стихти окуп бердик. Мен ушул Кудай Теңирибиз Иса бизге ушундай осуят калтырган, бардык адамдарга айткыла деп. Ошондуктан ошол осуятын аткарып мен силерге келип, кыргыздарга келип, ушул жакшы кабарды таратып атам. Библияны окуп берип, ушуну адамдар түшүнсүн, куткарылууга ээ болсун, чындыкты таанып көзү ачылсын деп келдим деди. Менин ажендеги суроолорум, талаш тартыштарым узакка чейин созулду. Кечки саат 6-та баргам, саат 12-ге чейин отурдум түнкү. Кечке чейин экөөбүз талкууладык. Ислам деген эмне? Мен исламга тартам. Ал Библияны окуп көргөзөт ошол замат. Анан аягында мага өздөрү Курандын, анан Библиянын орусча котормосун берди. А кезде Курандын дагы, Библиянын дагы кыргызча котормосу жок болчу. Куран Крачковскийдин котормосу боюнча, анан Библияны берди дагы. Айтышты: "Эми өзүң окуп көр, үйгө барып оку, изилде, анан изилдесең эле чындык өзү чыгат. Мына экөөнү тең салыштырып көр" дешти. Мен үйгө келдим дагы, үйдөн биринчи чу дегенде эле Куранды алдым. Анткени менин түшүнүгүм боюнча бул өзүбүздүн китеп, бизге жакын деп аны алып окуп көрдүм орусчасын. Бирок түшүнө алган жокмун такыр. Аны көптөгөн жөнөкөй адамдар азырда кыргызчасын окусаңар деле түшүнө албайсыңар, анткени баш аягы жок, ар кайсы нерселер айтылган китеп. Анан түшүнө албагандан кийин аны коюп койдум дагы. Библияны алып окуйн деп, бирок кооптондум. Аны үчүн мен өзүмдүн ошо кездеги исламдык түшүнүгүм боюнча, мусулмандык, бул капырлардын китеби, анан мен капырлардыкына кирип кетпейин деген ой менен, анан кооптор менен алып, анан Кудайдан сурадым кыргызча. Анткени мен жогоруда айткандай, христиандардын чогулушуна барсам, алар кыргызча сыйынып атканын көрдүм да, анан алар мага айтышты: "Сени кыргыз кылып жараткан Кудай, эгерде сенин кыргызча сөзүңдү түшүнбөсө, анда ал Кудай эмес да" деп. Анан чын эле деп, анан Кудайга кыргыз тилимде эле сыйындым: "Кудайым, мен чын жүрөгүмөн чындык жолду издеп атам. Сен мага чындык жолду көргөзүп бер. Мен адашып кетип, капырдын жолуна түшүп кетпейин" деп сыйынып, анан Библияны ачып, алар мага кеңеш беришкен, жана христиандар, Матвейден баштап окуунуң жаңы осуят деп. Матвейди ачып окуй баштадым. Окуй баштаганда эле 7 бөлүмдө мындай деп кен стихтер бар да. Иса Теңир мындай деп айтып атат: "Сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо табасыңар. Такылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат. Анткени сураган адам алат, издеген адам табат, жана такылдаткан адамга эшик ачылат. Араңардан нан сураган уулуна таш берген адам барбы?
же балык сураган уулуна жылан берген адам барбы? Силер жаман болуп туруп балдарыңарга жакшы нерселерди бергенди билсеңер, анда асмандагы атаңар өзүнөн сурагандарга жакшы нерсени берери анык. Ошентип адамдардын силерге кандай мамиле кылышын кааласаңар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла. Анткени мыйзам да, пайгамбар да ушуну үйрөтөт дейт. Мен эмеле сыйынгам да Кудайдан сурап, Кудайым, ушу мени капырлардын жолуна салып ийбе, адашып кетпейин, мен чындык Кудайды жолду издеп атам десем, Кудай ыйык руху менен өзүнүн сөз аркылуу, Библия аркылуу мага сүйлөй баштады. Мен бул сөздөрдү окуганда ушунчалык ынандым. Чын эле, биз жаман күнөөкөр адамдар, балдарыбыз нан сураса биз аларга таш бербейбиз да. Же балык сураса ага жылан бербейбиз да. Биз эң жакшысын беребиз аларга. Кылканында тазалап туруп эң жакшысын. Анан асмандагы ыйык Кудай алардан чын жүрөктөн чындык жолду сурасаңар, аларга эч качан силерге жаман жолду көргөзбөйт деди. Мага ушунчалык жүрөгүмө тынчтык келди, ишеним келди. Анан ошондон кийин анан Библияны терең казып окуй баштадым. Улам окуган сайын, улам барган сайын Библиянын чындык экенин, Кудайдын сөзү экенин, Иса Теңир бул Кудай экенине ынана баштадым. Анткени мен оюмча мен эле эмес, дагы миллиондогон кыргыздар андай сөздү окуп көрө элекпиз. Анткени Библияны колуна кармап көрө элек миллиондогон кыргыздар бар да. Аженде мындай деп жазылып турат. Ошол эле Матфейдин 5-бөлүмүнөн 8-бөлүмүнө чейин окусаңар, ачып, аягында мен көргөзүп берем, интернеттен кантип ачыш керек экен. Аженде айтылат, баардык адамдарды өзүңдү кандай көрсөң, ошондой көрүп сүй дейт. Жөнөкөй эле адамдарды эмес, душмандарды да сүй дейт. Сага жамандык кылгандарга жакшылык кыл дейт. Сени каргаса, аларга кайра батаңды бер дейт. Бизде адамдык түшүнүк боюнча, биздин адамдардын өзүбүздүн жүрүм турумубуз боюнча ушундай да. Жамандык кылсак, ошо жамандык кыласың, эрегишесиң. Жакшылык кылсаң, жакшылык кылып коесуң. Ал эми Библия айтат, баардыгын жакшылык кыл дейт. Куранда окутат, мен буга чейин айтып бергем. Өч ал дейт. Сага канчалык деңгээлде жамандык кылса, сен да ошончолук деңгээлде өч алышың керек дейт. Өлтүр дейт. А Библия болсо жалаң гана сүйүү. Баардык адамдарды сүй. Жамандык кылса, сен кайра жакшылык менен жең. Баардык адамдарга бирдей мамиле кыл. Сени баардык адамдар эле эмес, душманың болуп атса дагы, сен аларга бирдей сүй дейт. Каргап аткандарга сен батаңды бер дейт. Сага жамандык кылып атса, алар үчүн Кудайдан сурап сыйын дейт. Кудайым ушуларга жакшылык бер деп. Мен мындай сөздөрдү эч бир жерден окуган эмесмин. Курандан да окуган эмесмин, адамдын акылмандуулук китептеринен да окуган эмесмин. Бир гана Библиядан ушундай сөздөрдү, осуяттарды окудум. Мунун баарысын мен Библия чоң, мен анын баарысын тең силерге айтып бере албайм, бирок кыскартып айтып берип атам да, эмне мага жүрөгүмө таасир эткенин. Улам терең барган сайын ынана баштадым. Ошол эле Библиянын Иоанндан жазылган жакшы кабардын 14-бөлүмү 6-стихинде мындай деп жазылат. Исага жол, чындык жана өмүр менмин. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт дейт. Иса Теңир айтып атат, Кудайга мен аркылуу гана келип барасыңар. Менсиз эч ким Кудайга бара албайт дейт. Мен жол, чындык жана өмүрмүн деген. Иса чындык, жол. Мен ошонун баарысын түшүндүм. Иса Кудай экендигин, бир гана Исада чындык бар экендигин, адилеттүүлүк. Иса жол, чындык жана өмүр экендигин, Кудайга бир гана Иса аркылуу барарыбызды дагы толугу менен түшүндүм. Бирок мага чечим чыгарыш, Исаны кабыл алыш мен үчүн аябагандай кыйын болду. Анткени билдим, эгерде Исаны кабыл алсам, анда мени дегенде үй бүлөдөн, анан туугандардан, тең туштардан, коомдон бүт бөлөт. Бардыгы тең, сен диниңди саттың, сен христиан болуп кеттиң деп баарысы бөлүп таштайт. Ал эле эмес, куугунтук башталышы мүмкүн, жек көрүү, кастык башталышы мүмкүн. Ошонун баарысын ойлогондо мен эки аранжы болдум. Исанын чын экендигин билип атам, теңир экендигин, аны кабыл алайын десем, элдин, коомдун каршы болорун, куугунтук болорун
сезип анан аябагандай кыйналдым. Ички дүйнөм аябагандай кыйналды. Библияны окуган адамдар билет. Ошол эле Матвейден жазылган жакшы кабардын акыркы бөлүмдөрүндө Иса Теңирди айкашкан жыгачка кадаганы алып келгенде, аны өлүм жазасын чыгарарда жөөттөр өз алдынча өкүм чыгара алчу эмес, анткени алар Рим империясынын кол астында болчу. Ошондуктан Рим империясынын башкаруучусу өкүм чыгарыш керек болчу. Ал эми Иудеядагы башкаруучу ошол кездеги Рим империясынын өкүлү болгон. Бул Пилат деген болгон да, Понтий Пилат. Ошого алып келип, мына өкүм чыгарып бер, Исаны акашканчыкка кадап өлтүрөбүз дегенде, Пилат аженде жазылып турат. Билет Исанын ыйык экенин, таза экенин, ал эч бир жамандык кылбаганын, эч бир кылмыш кылбаганын билет. Анан ошондуктан колунан келишинче Исаны айкашкан жыгачка кадатып өлүмгө өкүм чыгарып бергенден качат да, чыгарбаганга аракет кылат. Кайта мен эми падышаңарды айкашканчыкка кадатайынбы, мында эч бир күнөө тапкан жокмун деп да кайтат. Эл болсо болбой кыйкырат баардыгы тең. Эгерде өкүм чыгарбасаң, анда сен Кесарьдын же Рим империясынын падышасынын досу эмессиң. Бул деген өзүм падышамын деп атат. Ошондуктан өкүм чыгарышың керек деп эл кысым кылат. Анан Пилат ары кетет, бери кетет дагы, айласы кеткенде анан колун алып сууга символически колун жуйт. Бул адил адамдын канына мен күнөөкөр эмесмин деп. Колун жууп туруп, анан баары бир өкүм чыгарып берет кол коюп. Анан айкашкан жыгачка Исаны кадап өлтүрүшкөн. 3-күнү күнү Иса Теңир тирилген. Христиандарда ушундай легенда бар азыркы күнгө чейин. Пилат дейт, ошол өлгөн күнүнөн тартып азыркы күнгө чейин тозокто күйүп кыйналып жүрөт дейт да. Улам эле колун жуйт дейт. Колун жууп эле мен өлтүргөн жокмун, мен Исанын өлүмүнө менин тиешем жок деп колун караса эле колу кан. Кайрадан колун жуйт, жууса деле кайра эле колу кан болуп эле ошол Пилат айбири соттоп, ошол өлгөн күндөн азыркы күнгө чейин тозокто кыйналып жүрөт деген легенда бар да. Мен дагы кайсы бир деңгээлде ошол Пилаттын ордунда болдум да. Билип атам Исанын адил экенин, Кудай экенин, чындык экенин, Исаны кабыл алайын десем, билип атам коомчулук, элдин баарысы тең мени жек көрөт. Баарысы тең сен диниңди саттың дейт, жектейт, куугунтук кылат. Кабыл албай коеюн десем, Иса чындык. Исада эч ким чындыкты мындай сүйлөгөн эмес. Исанын окутуусундай дүйнө жүзүндө бир дагы окутуу жок. Аны Библиядан аягында көргөзүп берем, интернеттен кантип ачыш керек. Библияны окуп көрсөңөр, өзүңөр ынанып түшүнөсүңөр. Анан эки аранжы болдум. Кээде отуруп алып да ойлондум, каяктан дагы ошо христиандарга жолуктум эле, каяктан да Библияны окуп чындыкты таанып билип алдым. Эми мен чындыкты билген эмесмин деп Кудайдын астына барганда актана албайм. Мен билип туруп эми чечим чыгарышым керек. Же Исаны кабыл алышым керек, же түртүп салышым керек. Пилаттай болуп. Ошентип чечим чыгара албай кыйналып жүргөн кезимде жанагы мени чогулушка ээрчитип барган христиан бала айтып калды. Эртең бизде Рождество деген майрам бар. Иса Теңирдин туулган күнүн өткөрөбүз. Ошого келип кет деди. Мен өзүм ичимден Кудайга сыйындым кыргызча. Кудайым, эртең ушул чечүүчү күн болсун. Мен же сени кабыл алам, же кабыл албайм. Ошо ойдон калам. Көпчүлүктү тандайм дагы, көпчүлүк талпа эл эмне десе ошонун аркасы менен кетем деген чечим чыгардым. Анан эртеси болду, Рождество майрамга бардым. Аякта аз эле киши чогулчу. Анан майрам болду, чогулуш болду. Иса Теңирдин төрөлгөндүгү жөнүндө айтып берди. Бүткөндөн кийин бирке дасторкон даярдап чай ичтик. Анан чай ичип отурганда өзүм ичимен ойлонуп атам. Мен кечээ айткам да өзүмө, эртең чечим чыгарам. Эртең ары же бери болом деп. Ичимден бир үн сүйлөп атат да, эми каяка шашасың? Шашпай эле кое тур. Дагы жашсың азыр. Ойноп күлүп ал. Эмне кыласың? Андай ыйык жашоого кирип, тазалыкка кирип эмне кыласың? Андан көрөкчү мына жаштык кезде жаштыкта өткөрбөйсүңбү? Үйлөн элек 23 жаштагы бала болсоң деген ой келип атат. Анын үстүнө эл эмне дейт? Элдер бөлөт сени, куугунтук калат. Андан көрөкчө жөн эле жашай бер деген үн сүйлөп атат да.
Анан чечкиндүү боло албай ичимен кыйналып анан чогулуш бүткөндөн кийин эми андагы дагы кое турайын анда деген ой менен эшикке чыгып баратсам эшиктин алдында бир жигит туруптур. Ал дагы христиан, Исага ишенген адам. Мен алар менен такай келип талашып кетчүмүн. Силер туура эмессиңер, силер туура эмес жакка баратасыңар, адашкансыңар, ислам чындык деп аябай талашчумун. Бирок талашып келгенде эле мен дайыма жеңилип кайра кетчүмүн. Кандай аргументтерди алып келсем деле алар жооп берип койчу, анан мен кайрадан эле жеңилип кетчүмүн да. Анан бул жолкусуна дагы унчукпай кетип баратсам, баягы жигит айтты: "Ай, сенде дагы күнөөм саноо барбы эми Исада? Же ишендиңби чындык экенине?" деди. Эгерде күнөөм саноо бар десем, анда кайсыл дейт. Менде күнөөм саноо жок. Толугу менен билип атам Исанын чындык экенин. Күнөөм саноо жок десем, ал айтты: "Анда тооба кыл" деди. Анан ошол мага түрткү берди. Кетип бараткам эшикке. Ал бир тууган токтоп, "Анда тооба кыл" деди. Анан жанымда дагы бир шеригимди ээрчитип алгам, Кудайга ишенбеген. Анын көзүнчө уялдым эми, ал эмне дейт деп өзүмдү анан тартынып, анан аны кете берчи деп кетирбейп, анан өзүм алар менен калып дагы чоң жашоомдогу эң чоң чечим чыгарган атам, ушуну жаңылып чыгарып албайын деп дагы суроолорду бердим. Алар мага суроолорума жооп берип атат. Кайта муну сурайм, тигини сурайм, Библиядан, Курандан. Ошентип отуруп дагы түнкү саат 1ге чейин отурдук. Анан толугу менен мен ынандым Исанын жол, чындык жана өмүр экенине. Андан башка ал аркылуу болбосо Кудайга эч ким келе албасына 100% көзүм жетти. Анан жеткенден кийин ошол жерде мен тооба кылдым. 91-жылы 25 декабрь Рождество болчу да ошондо. Тооба кылгандан кийин үйгө келдим, дагы ичимде уйгу тугуп дагы изилдей баштадым. Мен чечим чыгардым. Эми мен ошол китепти, өзүмдүн ишенимимди жакшы билишим керек деп дагы окуй баштадым. Библияны улам окуган сайын улам ынана баштадым. Улам окуган сайын мен Исанын Кудай экендигин көзүм жетип, ишенимде бекем боло баштадым. Жогоруда мен айткандай, мен сыйынып, анан Библияны окуйм, а Кудай болсо Библия аркылуу сүйлөйт мага. Ошо Библияда Римдиктерге жазылган катта апостол Павлдын мындай деген сөздөр бар да: "Ошол убакта силерде кандай жемиш бар эле? Азыр өзүңөр уялып жаткан иштер эле. Анткени алардын натыйжасы өлүм. Азыр болсо силер күнөөнүн бийлигинен бошотулуп, Кудайдын кулдары болуп калдыңар. Силер бере турган жемиш ыйыктык, анын аягы түбөлүк өмүр. Анткени күнөө үчүн жаза өлүм, ал эми Кудайдын белеги Теңирибиз Машаяк Иса аркылуу бериле турган түбөлүк өмүр" дейт. Ал убакта биз Кудайды тааны элеккесте кандай жемиштер бар эле дейт. Кандай иштерди кылчу элек дейт. Аларды көрүп, азыр өзүңөр уяласыңар дейт. Кудайсыз жүргөндө кандай жаман иштерди кылчу элеңер дейт. Ал эми азыр күнөөдөн бошонуп, Иса Теңирге ишенип калгандан кийин силердин жемишиңер же кылган ишиңер бул ыйыктык, тазалык. Ал эми анын аягы түбөлүк өмүр дейт. Мен ушул сөздөрдү окуганда үйдө жалгыз, эч ким деле жок, бирок Кудайдын сөзүн окуп атканда ушунчалык көзүмөн жаш агып, ыйлап Кудайга ыраазы болчумун да. Анткени чын эле ушул караңгыда жүргөндө, күнөөкөр болуп жүргөндө Кудай бизди тандап, Кудай бизди өзүнө чындыгына чакырып алып, анан бизди башкача адам кылып, күнөөдөн арылтып, ыйык жашоого чакырганына, тазалыкты үйрөткөнүнө ушунчалык ыраазы болуп мен ыйлачумун. Библияны түшүндүрүп берген деле адам жок мага, бирок мен өзүм эле окуп, анан Кудай ыйык рух аркылуу өзүнүн сөзү аркылуу сүйлөчү да. Ошол күндөн тартып мен Библия менин эң сүйүктүү китебим болуп калды. Мен күнүгө Библия окуп, жок дегенде бирден глава Библия окуп, окуган сайын шыктанып, окуган сайын ишенимде өсүп, окуган сайын менин Исага болгон ишенимим бекемделе баштады. Анан кийин улам өсүп, тооба кылгандан 2 жылдан кийин пастор болдум. Мен Исаны тапканыма ушунчалык кубанычтуумун, ушунчалык сыймыктанам. Ал күнөөкөр дүйнөдөн, кир дүйнөдөн чакырып алып, өзүнүн ыйыктыгына чакырып, түбөлүк өмүр берип, баардык күнөөлөрдү кечирип, өзүнүн таза жашоосуна чакырганына мен ушунчалык ыраазымын. Мен каалайм ушу менин сөзүмдү угуп аткан ар бир адамга
Кудай мага кандай батасын берсе, мени угуп аткан ар бир адамга андан дагы көп батасын берсе экен. Мен кандай Кудайды издеп жүрүп, анан таап, Кудай менен жашап келатсам, силер дагы ошол Кудайды тапсаңар экен дейм. Ар бир адам. Анткени Иса бул чындык, бул өмүр. Мында ыйыктык, тазалык, анан түбөлүк өмүр да. Ошол түбөлүк өмүрдү мени угуп аткан ар бир адамга каалайм. Кудай силерге батасын берсин, чындыкты издегиле. Эгерде Библия колуңарда жок болсо, Google'га кирип туруп эле могул сөздү жазсаңар, ыйык китеп онлайн деп окуу деп жазсаңар, ыйык китеп онлайн десеңер чыгат. Анан эски осуяттан эмес, мен силерге кеңеш берет элем, мендей болуп Матфей китебинен баштасаңар, жаңы осуяттан. Анан Кудай айта баштайт, Кудай сүйлөй баштайт. Мага да ошентип сүйлөгөн. Эгерде китеп сатып алам десеңер, филармониянын жанында Руах деген китепкана бар. Ошо китепканага барсаңар, руханий китептерди сатат, ошонун ичинде Библияны да сатып алсаңар болот. Сатып алып, мендей сыйынып, Кудай, сен мени адаштырба, чындык жолду өзүң көргөзүп бер. Биз күнөөкөр адамдар өз балдарыбызга нан сураса эч качан таш бербейбиз, балык сураса эч качан жылан бербейбиз. Эң жакшысын беребиз белектерин дагы. Ошон үчүн Кудай, сен дагы эң жакшысын берериңе мен ишенем деп сыйынып, анан окуй баштасаңар, силер сөзсүз чындыкты табасыңар деген терең ишеничим бар.